Бул Гүлбара Оморова азыр ал адегене мөңгүсүнүн үстүндө кардын катмарын жөнөө үчүн шурт чекиттерин казып жаткан учуру. Кыргызстанда 10 миңге жакын мөңгү бар, бирок өлкө боюнча аларды изилдеген болгону 8-9 гана адис бар экенин билчү элеңиз, Гүлбара ал адистердин бири. Мөңгүлөргө чейин бул альпинизм менен алектенип баштаганда мен ошол муздардын, муз маршруттарынын өзгөрүлүп атканын жана мөңгүлөрдүн үстүндө жүрүпчү аябагандай илимий суроолорум көп болду да. Кээ бир жерлерден приборлорду көрүп калсам, ким изилдейт экен, кандай маалымат чогултат экен, эмне кылат экен деп ошондой эле кызыгуум бар болчу да. IT тармагында билим алган Гүлбара Оморованын альпинизмге болгон кызыгуусу аны мөңгүлөрдү изилдөө жана илим багытына алып келген. Бүгүнкү күндө ал илимий кызматкер катары Бийик Тоолуу Адегене илимий станциясынын ишин жүргүзөт. Ал мөңгүлөрдүн өзгөрүүсүн, гидрологиялык процесстерди жана климаттын өзгөрүшүн тоолуу аймактарга тийгизген таасирин изилдейт. Анын айтымында акыркы жылдары мөңгүлөрдүн тез ээриши суу коопсуздугу үчүн олуттуу чакырык жаратууда. Негизинен көптөгөн жарандарыбыз климат өзгөрүп жатат жана температура жогорулап жатат десе, алар ойлошот бул климаттын өзгөрүүсүнүн бизге эч кандай тиешеси жок. Ал андай эмес. Локалдуу түрдө мөңгүлөр бул климаттын өзгөрүүсүнүн эң негизги индикатору да. Биздин ошо жашообуз, ичип аткан суубуз, баардык нерсе жана жаныбарлардын ошо жердеги токойлордун био ар түрдүүлүк баардык нерсе бул бүт экосистема тыгыз байланышкан да. Мындай маанилүү тармак болгонуна карабай, Кыргызстанда бул кесипти атайын үйрөткөн бир да окуу жай жок. Адистер жетишсиз, заманбап инструменттер аз. Ал эми мамлекет тарабынан каржылоо дээрлик жок эсе. Гүлбара көбүнчө өз демилгеси менен тоого чыгат. Ал тоодо жөн эле изилдөө жүргүзбөстөн кошумча канаттуулардын миграциясын каттап, сейрек кездешкен гүлдөрдү да белгилеп турат. Акыркы 6 жыл менин өмүрүм жалаң экспедициялар менен өттү. Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдөгү экспедицияларга катыштым. Улам эле мөңгү мени кайрадан чакыра берет да. Мен барып келгенден кийин болбой эле кайра эле ошо экспедицияга кандай барып, кандай ошол жака барып калганымды билбей калгам. Менин жашоом тыгыз ушул мөңгү изилдөө темасы менен байланыштуу болуп калды. Мөңгүлөрүбүздү жана суу ресурстарыбызды сактап калуу ар бирибиздин колубузда. Кыргызстанда ушундай күчтүү жана өз ишине берилген инсандар тууралуу шыктандыруучу окуяларды өткөрүп жибербөө үчүн баштакы катталыңыз.